Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху амакфиро. Бир тууганым Артур, кандайсың, жакшысыңбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Меники ушундай мына кебетем ушул. Акыбалы оор Артурбай, азыр акыбалы оор. Айылда деле тура бермекмин негизичи. Бирок кийинки күнү тура албай калдым. Как-то уяласың, жаштар үйлөнүп, балалуу акыралуу болуп, бизде көп эмете албай койдук. Колдон да келбейт. Көптөн бир туугандар бар, бирок эч бир мүмкүнчүлүк болбой калды. Билбейм, үйлөнүп каламбы деген деле ой бар, бирок болбойт. Ошол азыр квартирадамын, мынакей, квартирадамын. 3000 сом тамак аш эптеп эметип жашап атам эми. Кандай дээримди деле билбейм. Машина айдайм, машинем болсо жакшы болот эле деп ойлоп коем. Иштейинсем иштей албайм, биринчи үйүп атайын деп айтын. Аллах үчүн көп нерселерди кыла албайт экен. Бел сынган, буттар иштебейт. Көбү ойлошу мүмкүн, мисалы чоң атасынан калган үйүн мечит кылып салып, өзү ушинтип ар кайсы жерде квартиралап жүрөт депчи. Туура эмес түшүнөт да. Баягы динди түшүнбөгөндөр. Менин оюм мындай болгон да. Эми ал үйдө мен үйлөнүп жашай албагандайын, Аллах үчүн көп Аллахтын өкүмүн аткара албагандайын деп анан ошол үйдү мечит кылгам негизи башында. Ал убакта 2 балдак менен жүрчүмүн. Аябай акыбалым жаман болчу. Анан мечит болду. Анан 3 комната тамды. Мен даватчылар келгенде даватканы болсун деп ошол общий берилген да. Анан 3 комнаталуу тамды өзүм жашагандайым болбой калат экен. Даватчылар келгенде телевизор бар. Анан эрмек да буга. Анан даватчылар келгенде телевизор көргөнгө болбойт. Анан көп туура эмес эмелер болот. Анан койдук, анан аякты бошотуп бердик. Наразы эмесмин квартиралап жүргөнүмөчү, негизи чындыгы. Эптеп бир жашоонун эмесин кылып жүрөбүз ким, Артур. 5-6 киши биригип бир машина алып берип койсо деп ойлоп коем, бир жанагы гольф, двойка, автомат болсо, автомат айдайм, автомат. Шаар ичинен, любой жерден, гололёддон жүрө берем Алланын жардамы менен. Машинем болсо деп коем. Билбейм, эми ошол постоянно кетанал антикрипиндер менен жүрөм, мынакей. Биякта антикрипин, бирден спирт алып койгом, бут душевайм спирт менен. Дуовит алдым. Тиги витаминдер, тиги тамакты көп күчтүү иче албайм. Күчтүү деле тамактарым жок. Анан ошол себептүү деп витаминдер менен деп бул кетанал, антикрипин, антикрипиндер, обезболивающий, кетанал. Ушундай эптеп эле жүрөм, телевизорду эрмектейм. Дуа кылам, зикир кылам ушу үйдө эле. Башка эмем жок. Ушул Артурбай, эми келсең, балким келсең дагы сүйлөшүп эме кылсак, көп эмени угарсың. Муктажбыз жардамга. Мынакей, мисалы 3000 сомду бердим квартирага. Тамак аш, ар кээ жагы уже проблема. Алла ыраазы болсун.